Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы сабак 2-класстар үчүн. Мугалим Анарбекова Гүлүмка Анарбековна. Сабакка даярбызбы балдар? Сабакка даяр болсок, анда дептерибизге бүгүнкү датаны жазабыз. 1 айынын 25-и. Класс иши, тема боз үй. Тема боз үй, юрта. Силер сүрөттө боз үйдүн сүрөтүн көрүп турасыңар балдары. Боз үй кандай экенин билебизби? Азаматсыңар билебиз, анда бүгүнкү сабакта боз үй эмнеден жасалат? Эмне үчүн керек? Мына ушул жөнүндө маалымат алабыз балдар. Боз үй бул байыркы көчмөн кыргыз элинин турак жайы. Кыргыздар жашоо шартына ылайык жасап алышкан. Боз үйдүн так ортосу коломдо балдар. Ага казан асылат. Төр үйдүн эшиги карама каршы тушу. Анда жүк жыйылып, ала кийиз, өрө кийиз, шырдак, көлдөлөң, төшөк салынат балдар. Мына сүрөттү карагыла балдар. Эпчи жак үйдүн кире беришиндеги оң тарабы. Оң тарабы эпчи жак бул аялдарга тиешелүү жак. Бул жакта ашкана чий менен бөлүп коет дагы. Бул жакты ашкана, аялдардын оокаттары жана ашканага тиешелүү идиш аяктар, тамак ашка керектүү оокаттар коюлат балдар. Ал эми эр жагы үйдүн сол тарабы. Анда эркектердин кийими, куралдары, ат жабдыктары жана башка эркектерге тиешелүү болгон буюмдары коюлат. Эр жагы бул эркектер жак болуп бөлүнөт. Көрдүңөрбү балдар? Оң жак, сол жак болуп бөлүнөт. Оң жагы аялдардыкы, эпчи жак, сол жагы эр жагы, эркектердики. Ал эми улага. Улага деген бул кире бериши. Ага отун жыйылып, эр токум коюлган. Боз үйгө туш кийиз, көшөгө тартуу эзелтеден берки сал. Боз үй эмнеден жасалат? Боз үйдүн так чокусу бул түндүк балдар. Түндүктү кармап турган уук, уукту кармап турганы кереге балдар. Анан босого таяктары, кире бериши, эшиги көрдүңөрбү? Боз үйдүн кандай бөлүнүп, канчага бөлүнгөнүн билип алдык балдар. Боз үй канчага бөлүнөт экен балдар? Боз үй 4кө бөлүнөт. Төр жак, оң жак, сол жак, анан улага кире бериши. Төр жак бул коноктор келгенде отуруучу жер, төр дейбиз. Кайсы конок келбесин биз бүгүнкү күндө дагы төргө өткөзөбүз. Ал эми оң жак болсо кимдерге тиешелүү экен? Аялдарга, сол жак эркектерге тиешелүү балдар. Мынакей. Анда жаңы сөздөрдү эсиңерге сактап калгыла. Жыгач, дерево, бочу, разного рода веревки, чий, коломто, очаг, сыймык, гордость. Мына ушул жаңы сөздөрдү жаттайсыңар балдар. Сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Жашыл менен белгиленген сөздү мүчөлөргө ажыратасыңар. Боз үй кыргыздардын сыймыгы.
Илгери кыргыздар боз үйдө жашаган. Мына эки сүйлөмдү көчүрүп жазып, кыргыздар деген сөздөрдүн мүчөлөрүн ажыратасыңар. Кыргыздар деп. Түшүнүктүү болдубу балдар? Анда эмесе 3-чү көнүгүү. Кашаны ачып, туура келген сөздү тандагыла. Боз үйдүн мордун милдетин аткарат. Керегеси мордун милдетин аткарабы, же коломтосу, же түндүгүбү? Үйдөн ата-энеңердин жардамы менен таап жазасыңар. Заменяет дымоходную трубу. Кайсыл? Керегесиби, же коломтосубу, же түндүгүбү? Ушул 3 сөздүн бирөөсүн таап жазасыңар. Боз үй. Текстти окуп берейин балдар. Боз үй байыркы кыргыз элинин турак жайы. Ал жыгач, кийиз, чий, боочудан жасалат. Кереге уук, түндүк, босого таяктары жыгачтан жасалат. Бир да мык колдонулбайт. Көрдүңөрбү балдар? Боз үйдү тигип жатканда бир дагы мык колдонулбайт. Боз үй көчмөн жашоого ыңгайлуу. Боз үй кыргыздардын сыймыгы. Мынакей балдар, көрдүңөрбү? Боз үй эмнеден жасалат экен? Жыгач, кийиз, чий, боочудан жасалат. Ал эми кереге, уук, түндүк, босого таяктары жыгачтан жасалат. Боочулары болсо жиптен, ар кандай ар түрдүү жиптерден. Мынакей боз үйдү көрүп турасыңар балдар. Силер үйгө тапшырма балдар. 6-чы көнүгүүдөгү көпчөктүн ордуна тиешелүү сөздөрдү коесуңар. Биз өткөнкү сабакты өткөнбүз, астында, үстүндө, ортосунда, оң жагында, сол жагында деп өткөнкү сабакта өткөнбүз. Ошол теманы дагы бир жолу кайталап, боз үйдүн астында же ортосунда эмнеси жайгашкан, мына ошолорду жазасыңар. Көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коесуңар. Ал эми 7-чү көнүгүүдөгү текстти окуп, мага айтып бересиңер. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта тургула.